Ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу достор, агалар, энелер, эжелер, эже карындаштар. Жалпы барыңыздарга Бишкек шаарынан чоң салам жолдойбуз. Кайрадан биз сиздер менен Бишкек кабар баарыбызга эле белгилүү болгон дүйнөдө болуп жаткан өзгөчө кырдаалга байланыштуу биз 2 айдан бери сиздер менен байланышка чыга албай, же болбосо автоунаалар тууралуу бааларды, автобазардагы унааларды тарта албай жатканбыз. Буюрса эми ушул боюнча сиздерге азыр маалымат беребиз. Мындан ары эмне болот, базар качан ачылат? Бизге WhatsApp аркылуу дагы, ошондой эле комментарийден дагы өтө көп суроолор келди. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу жакынкы күндөрү көптөгөн ишканалар ачылып атат. Ошондой эле базарды дагы качан ачылат деген суроолор көп болду. Мен ушул боюнча Бишкек шаарынын мэриясы ошондой эле кээ бир белгилүү сайттарга жазып сурап көрдүм. 21 майдан уруксат берилет дейт. Буюрса 23-24 базар болуш керек. Мен аны дагы силерге толук түрдө айтып кетем ошол күнгө жакын калганда. Бирок ага карабастан мен силерге азыр карантинден соң Бишкек шаарында элдердин карантинден соң жашоо шарты кандай болду? Тактап айтканда өзгөчө кырдаалга байланыштуу элдердин көчөгө чыкканы, маскасыз жүргөнү, маска менен жүргөнү, тартипти бузганы, бузбаганы боюнча бир аз маалымат берип кетем. Мына көрүп турасыздар. Биз азыр 7-апрель көчөсүндөбүз. 7-апрель көчөсүнөн күн батыш тарапка жөнөп жатабыз. Тактап айтканда, мына биз түз бараткан көчө бул 7-апрель мурдагы Алматинка көчөсү. Азыр Алматинка көчөнү менен түз эле чыкканда Кургуга келет. Ал көчө Акымаев Алматинка болуп эсептелет. Баарыбызга белгилүү болуш керек. Көк жар конушу ушул жерде жайгашкан. Мен сиздерге ушул эле боюнча эгер дагы бир суроолоруңуздар болсо, аларга дагы жооп берип кетем. Бул экинчи суроо, бул эгерде жакын күндөрү сиздер дагы базарга чейин автоунааларды сатыш керек эле, срочно сатышым керек деген суроолор болсо, анда ушул эле күндөн баштап мен сиздерге азыр үйдөн туруп болсо дагы, ошондой эле шаар ичинде болсо дагы чуркап барып, же болбосо өзүмдүн мына ошол автоунаам менен барып, сиздердин унааңыздарды бекер эле тартып бергенге аракет кылам. Жакын күндөрү унаа сатам деп жүргөн болсоңуздар, анда биздин WhatsApp номерлерге караңыздар. Кээде мына ушинтип өзүмдүн машинамды бир аз көчөгө алып чыгып эс алып коем. Өтө эле көнүшүк эмесмин негизичи. Кичине эс алдырып, тээп коюш керек да машинамды трассага чыкканда. Реклама боюнча автоунааңыздарды ушул номерге жазыңыздар, чалыңыздар. WhatsApp аркылуу номерибиз 777 66 17 94. Түз байланышка чыксаңыздар да болот. Же болбосо эң оңой эле жолу WhatsApp аркылуу кайрылып туруп, эгер шаардан бир аз алысыраак болсоңуз, анда өзүңүз эле ошол телефонуңузга, эгер болгону бизге качествосы жакшы болсо болду. Телефонуңузга жакшы кылып, кадимки базарда биз автоунааларды тарткан сыяктуу, сиз дагы автоунааңызды алдыңкы капотунан баштап, артыңкы багажникке чейин айлана тегересине тартып, андан соң салону, мүмкүн болсо моторду, анан багажникти дагы тартып койсоңуздар жакшы болот. Дөңгөлөктөрдүн абалыны, мотордун состояниясы кандай, өзүңүздөр дагы кааласаңыздар сүйлөп жөнөтүңүздөр, же болбосо жөнүн гана жөнөтүп койсоңуздар, мен бул жактан чыгарып коем. Мына ошентип биз азыр бул жерден бензинди бир аз толуктап алышыбыз керек. Бензин Бишкек шаарында азыр 95-и 36 сом 20 тиын, 92-си 33 сом 50 тиын. Мына достор, биз 300 сомдук 95-тен койдук, 36 сом 20 тиындан бир аз үстүнө кошуп койдум бензинди. Шаарда кадимкидей эле карантинден кийин өзгөрүү карасаңыздар, кадимкидей эле эл өз жашоосуна кайтты. Көчөдө эл көп болбосо дагы, бирок автоунаанын саны көбөйүүдө. Күндөн күнгө тактап айтканда, акыркы 10 майдан бери
автоунаалардын саны көбөйдү. Мына өзүңүздөр байкагандай эле алдыбыздагы кадимки күндөргө салыштырмалуу айырмасы жок да эле. Дагы бир жолу сиздерге бир аз көрсөтүп коеюн. Мына ушундай достор. Мен өзүмдүн жеке автоунаам боюнча дагы сиздерге айта кетейин. Honda Accord жылы 2001, 2 объем, сировский мотор деп коет. Көпчүлүк сир анан простой мотор деп аташат экен. Меники ошол сир деген мотордон да. Бирок спортивный болот дейт. 180 атты күчү болот деп айтышат. Коробкасы дагы мындай змейка деп коюшат. Кээде трассада катуу тепсең, мотору коробкасы кыйналбай калып кетет деген маанide түшүндүрөт дейт көпчүлүктүн угуусу боюнча. Мен дагы ушуга кызыккандыгыма байланыштуу бул автоунааны 3 жыл болуп калды. Бир кол айдап жүрөм азыр. Буга чейин Honda Step Wagon Spada үлгүсүндөгү автоунааны да айдадым. Ал дагы жакшы машина. Spada 2.4 ак түстө. Ал дагы сонун машина болчу. Кээде айылга барып турганда ошо степти алып алчумун. Трассада жакшы экен. 7 кишини алып алсаң, бензиниңе тамак ашыңа чыгат экен. Бирок андан соң азыркы учурда ушул автоунаам менен шаар ичинде айдаганга өтө ыңгайлуу деп ушул Honda Accord унаасын алдым. Суроолор болсо комментарийге жазыңыздар, кандай унаалар жагат. Ушул эле Honda Accord'тон кызыккандар болсо, суроолор болсо бериңиздер. Кайсы жерлерине кызыгасыздар, эмне суроолор бар? Сурооңуздар болсо бериңиздер. Азыр биз бул жака кетип баратканыбыздын себеби сиздерге ошо Бишкек шаарындагы жана эле айтып кеткендей эле карантинден кийинки көрүнүш көптөгөн көчөлөрдү болбосо дагы бир 5-6 Бишкек шаарындагы белгилүү болгон 5-6 көчөлөрдү көрсөтмөкчүбүз. Азыркы учурда элдердин кандай жашоосу кандай баратат, көчөдө жүрүү кандай болот. Мисалы мына алдыңыздарда көрүп турасыздар. 2 мектеп окуучулары же студенттерби мына көчөдө жүрүшөт. Кадимгидей эле көчөдө. Кээ бирөөсү маска менен, кээ бирөөсү маскасыз. Мен эртең базар ачылганга чейин дагы буюрса түз эфирге чыгабыз. Эгерде сурооңуздар болсо, базаркы күндөрү кайсы унааларды тарталы? Эгер сиздерге жакынкы күндөрү кайсы унааны алыш керек болуп жаткан болсо, анда суроолор болсо WhatsApp аркылуу дагы ошол эле түз эфирде комментарийге калтырсаңыздар болот. Кайсы унааларды көбүнчө сиздер кызыктырасыздар, кайсы унаалар сиздерге кызыктуу болуп жатат, баалары керек болуп жатат, же болбосо кайсы унааны сиз сатышыңыз керек. Ошол себептен ушул унааны тартып, сиз баасын билишиңиз керек. Эгер жакынкы күндөрү аламын десеңиз, анда ошол автоунаалардын аты жөнүн бизге жазып койсоңуз, биз ошол автоунааларды биринчи очередде сиздерге тартып, бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Мына бул жер дагы билесиздер, ошол Көкжар микро району жаңы түшкөн турак жай комплекси. Бул жерде Көкжардын мектеби. Номери кайсы мектеп экенин билбейм, бирок азыр эсимде жок. Бирок ошол Көкжар микро районундагы жаңы түшкөн мектеп. Мен достор, сиздердин убактыңыздарды албайын. Эң эле башкысы азыркы ошол топтон бүгүн 15 май саат 6-дан 10 өттү. Сиздерге айтарым, эгер автоунааңызды сатам десеңиз, базарга чейин ошондо 24 болсо 9 күн бар экен. Суббота күндө, эгер суббота күндө иштесе, анда 8 күн болот. Ошол 8 күндүн ичинде пустой жоң отурбай
сіздердің автоунааңыздарды тартып реклама кылып турабыз. Биздин район ушул тушуңуздарды карасаңыздар, Улан 2 микрорайон туштагы дом. Мен ошол домдун нары бетиндеги домдо азыркы учурда турган жерим ушул жер. Биз ушул Улан 2 микрорайонунда турабыз. Ушул жерде жакын жерде жайгашкан подписчиктериңиз болсо, анда WhatsApp аркылуу карасаңыздар, бат эле жолугуп, автоунааңызды абжар кылып, реклама кылып беребиз. Бул бекер эле болот. Суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Андан сырткары шаардан бир аз алысыракта болсо, жана төмөндө айтып кеткендей эле видеого тартып жөнөтүңүздөр. Аны деле бекер чыгарып беребиз. Номерибизди жазып алыңыздар дагы бир жолу. 777 менен 66 17 94. Бишкекке бар. Кайрадан сиздер менен бул чыгарышта дагы бир жолу айта кетели, достор, туугандар, байкелер, агалар, энелер. Бул сиздерге бош отурбай бир аз болсо дагы маалымат берип коеюн деп эле көчөгө чыгып, бир аз шаарларды көрсөтүп, көчөлөрдү көрсөтүп кайткан учурум. Мына көрүп турасыздар, мына алдыңызда отурган ушул эле домдар болгону карантинден 2-3 ай наракта эле мына ошо тушубузда турган дом түштү. Токтоп айтканда, фундаменттен баштап крышасына чейин ачып барса 3 ай, 4 ай гана кетти. Ушул 4 айдын ичинде эле ушул домдорду бүтүрүп салышты. 1, 2, 3, 4, 5. Мен ушул 5-чи домдо жашайм. Мына алдыңыздагы Белес 4, ошондой эле Молкот дүкөнүнө кирип, күн сайын ушул жерден продукт алабыз. Эгер кызыгып, суроолор ушул Бишкек кабардын алып баруучусу кайсы жерде жашайт экен деген суроолор болсо, эске алып коюңуздар. Мына ушул жерде күн сайын биз ушул жерде парковкага коебуз. Бизде өтө парковкадагы өтө бир аз тыгыныраак. Эртерээк келип место алып койбосоң, кечинде коюш кыйыныраак болуп калат. Мына алдыңызда көрүп турган сыяктуу эле ушундай машиналар туруп калат көп учурда. Пробка жабылып, пробкалар жарылат дегендей. Машиналар өтө көп. Эртерээк келип, ушундай оң тараптан, сол тараптан карап туруп, сразу бир жерден киргизип коюш керек. Болсо 8-9 кийин уже киргизиш кыйын болуп калат, местага коюш. Себеби баары жумуштан 5-тен уже 7-8ге чейин келет да. Баары жумуштан келгенден кийин уже сразу местолорго киргизет, анан место калбай калат. Анан тыгын жаралат, чеке моунда жерге эле тетигинде камера турат, ошонун четине эле коюп коюшу берет, ошол сыяктуу кылдырачы. Анан кечинде сүзүп кетет. Бирөөсүнүн бамперин сүзөт, бирөөсүнүн крылосын сүзөт, бирөөсүнүн күзгүсүн сүзөт. Ушундай. Кечинде дагы өтө движение көп болот бул жака. Биз ордубузга кайрадан келдик. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, достор. Көрүшкөнчө.